үчүн ыраазычылыктарды билдиребиз. Эң биринчи ыраазычылык сиздерге, урматтуу менин мекендештерим, замандаштарым. Алкыш сизге! Экинчи алкыш. Ооба, 8 мартта кичине тураместерсе болуп калды, бирок бүгүн биздин милициябыз жакшы иштеп берди. Милицияга алкыш! Милицияга алкыш! Ооба, ката кетти, бирок давайте ушундай биз оңолобуз, буюрса. Чоң рахмат. Ал эми биздин оргкомитеттеги биздин ошо кыздарга, ушул микрофонду алып келген, батарейка сатып келген адамдарга чоң рахмат айтайлы. Оргкомитетке чоң рахмат. Оргкомитет ким болчу? Биз болчубуз. Элизге рахмат. Элизге рахмат. Мындай нерсе болду. Бул жакта мүмкүн биз Бишкекте турабыз, бирок Баткенде болобу, Кадамжайда болобу, Сары Челекте болобу, Жети Көздө болобу, бизди колдогон көптөгөн адамдар бар. Ошон үчүн бардык кыргыз элибизге алкыш. Элибизге алкыш, достор. Анан эң акыркысы, бар болойлу, сак болойлу, бактылуу болойлу. Чоң рахмат, көрүшкөнчө. Шайлоодо доорсуздукту сатпайлы, күчтүү мамлекет болойлу. Биз оңолсок, заман оңолот. Аттага рахмат. Чоң рахмат болду. Теперь обедом и поработаем. Давайте, пока. Ne yürüyüş? Qaysi kanal? 47. Жакшы каналсыңар. Жакшы да клуб эмес, азаттык эмессиңер. Апрель эмес дегендей. Эми эмне дейсиз? Карадык, көрдүк, келдик. Эми биз алып убакта кийгенден азыраак болуп калдык. Карап атып. Аттап сүйлөйт бекен. Эмнеге чакырып ыргытат экен. Калпак кийип келгендер боюнча көз карашыңыз кандай 8 мартта? Азаматтар керек, патриоттор керек бизге. Бузуклук алып бараткан биз эле түшүнүп атат окшойбуз. Өлөктөр түшүнбөйт. Аты жөнүңүз? Аты жөнүңүз? Самат. Слушные граждане Кыргызской Республики, мы не представляем никакой политической партии, никакие НПО. Мы в целом граждане Кыргызской Республики, и мы просто воспользовались своим правом. 34 статья Конституции Кыргызской Республики, и мы воспользовались своим демократическим правом свобода на мирные собрания, свобода на не свободу мнения. И я не считал, к сожалению. Я сейчас скажу на кыргызском. В целом, благодарю каждого, всех и каждого за то, что вы пришли. Нельзя бояться, ребят. У нас одна страна, и мы все государства. И если мы будем работать над собой, если мы будем работать честно, прозрачно, и если мы будем платить налоги, выбирать достойных кандидатов, то наша страна станет лучше. Большое вам спасибо. Можно я сейчас чуть-чуть устал? Сейчас голос выпустил. хотя бы. Атай Самубек, Кыргызстан. Келди. Бардык катышчыларга терең ырзачылыгыбызды билдиребиз. Жана ким уюштуруучу болгон? Уюштуруучу бул биздин элибиз болду. Биз эч бир саясий партия же религиоздук уюм же НПО эмес, биз жалпысын өзүбүздүн конституциялык укугубузду колдондук. 34-берени. Жана урматтуу достор, урматтуу туугандар, урматтуу замандаштар. Бүгүнкү күндө келип кеткениңиздер үчүн чоң терең ырзачылыгымды билдирем. Биз оңолсок заман оңолот. Артыбызда чоң алатыбыз бар. Биз ушул жер үчүн бизде 1000 жылдан бери ата бабаларыбыз канын төккөн. Көп нерселерди көргөнбүз. Жана азыркы учурда дагы биз аябай кыйын учурда турабыз. Ошондуктан биз баш мыйзамды сактап, таза болуп, айбирдүү жаран болуп, мамлекетибизди өнүктүрөлү. 1000 сомго, 2000 сомго, 20 000 сомго болсо дагы удовольствие сатпайлы. Анткени биздин мамлекетибиздин баасы жок. Балдарыбыз жөнүндө ойлонолу, келечегибиз жөнүндө ойлонолу, өзүбүз жөнүндө ойлонолу. Биз бактылуу бол, мен жана башка балдар, жалпысынан ар бир адам, ар бир жаран бактылуу болгусу керек. Жана мен ишенемин. Биз бул мамлекетти бактылуу боло алабыз. Жөн гана мыйзамды сактайлы, таза бололу, салыктарды төлөйлү. Чоң рахмат. Атай, дагы бир жолу Элиза, пожалуйста, алып койчу.
Эң негизги максаты бул биздин конституциялык жана инсандык укуктарды коргоо жана кечээки 8-мартта болгон окуялардын экинчи жолуна болбошуна биз аракет жасайбыз, талап кылабыз. Анткени мындай нерсе болбойт. Эң негизги ошо мыйзамдар иштесин, мыйзамдар инклюзивдүү болсун. Биз ката чыгып калсак бизди кармасын. Чоң адамдар дагы 7-чи же жалпысынан ак үйдө же чоң кызматта турган адамдар да ката кылса, алар дагы өзүнүн ката чыгып жооп берсин. Талаптарды окутуңуздар кайсы жакка жөнөтүлөт, анан аларга алынбаса кандай? Жакшы суроо, чоң рахмат. Бул талаптар жалпысынан мамлекетке жөнөтүлөт. Мамлекет деген бул баарыбыз. Бул жөн гана 7-чи биздин администрация президент эмес, жок кеңеш эмес. Бул баарыбызга талап. Ар бир Кыргызстан жарандыгына талап. Биз үйдүк зомбулукка Сооронбай Жээнбеков жооп бербейт. Биз арыбыз жооп беребиз. Ар бири өзүбүздүн үйүбүздү тазалыкта сактайлы. Таза болойлу. Балдарыбызга жакшы тарбия берип, жакшы билим берели. Кыздарыбызды колдойлу. Анткени кыздын укугу адамдын укугу. Анткени кыздарыбыз күчтүү болсо, элибиз күчтүү болот. Анткени кыздар бул биздин эле жарандарыбыз. Мындай бөлсө болбойт. Ошондуктан урматтуу туугандар, эң негизги талабыбыз билимге умтулайлы. Мыйзамды жана тартипти сактайлы. Мыйзам иштесин Кыргызстанда. Биз укуктук мамлекет болойлу жана провокацияларга Кыргызстанда чоң сөздөр бар, ырсалдын ынтымак деген. Ынтымак менен жөн гана мен тууганым, жердешим дебей, балуулуктардын негизинде бирге болойлу. Бизди балуулуктар, жакшы балуулуктар менен бирге биз Кыргызстанда өнүктүрө алабыз. Католик болобуз, орус болобуз, христиан болобуз, Мен айтып атам. Сиз зомбулукка каршысызбы? Ошол тууралуу айтып атам. Мен айтып атам, ошол тууралуу. Өлбөгүлө да. Айтып атканда андай адепсизге жатат деген. Себеп мындайча айтканда, бул формулировкага караганда силер мен укугум деп эле атасыңар. Сүйлөтпөй. Ошон үчүн айтарым, мына ойду бөлүп салбадыбы? Айтарым, биз кыргыз ибак эле аял заттын укугун коргоп келгенбиз. Азыр да коргойбуз. Аял заттын укугун биз кандай коргойбуз дегенде, ар бир мындай караганда элдин өзүнүн түпкү жүрөгүндө өзүнүн менталитети деп коет. Ошол менталитет менен бирге куюшкан биздин өзүбүздүн түшүнүгүбүз бар. Аялдын орду бар. Аялдын орду деген бул мындай жаман сөз эмес, бул ордун дегендей. Аялдын орду бизде биринчиден бул эне. Ар бирөөбүздүн энебиз бар. Ар бирөөбүздүн энебиз сыйлуу. Демек, элибиз ошол энебизди сыйлап келген эл, көчмөн элбиз. Андай эмесе мен айтарым, мисалы аялдарды уур токмокко алып, зомбулукка ушул дене башын көгөрткөн бул туура эмес нерсе. Бул туура эмес чара. Бирок мен ойлойм да, мисалы бул сүйлөбөй туруңузчу, кечиресиз. Сиз менин кулагымды эметип атасыз. Бул жолу менен башка добуштар менен. Анда эмесе айтарым, аялдын укугун коргош үчүн биринчи эркек намустуу болуш керек. Эркек намустуу болгондон кийин ал өзүнүн аялын коргойт, энесин коргойт, кыздарын коргойт. Коргоо деген бул эмне? Коргоо деген бул бапестеп бактыруу. Мисалы мен өзүмөн үлгү айтайын. Мен өзүмдүн үй бүлөмдү кандай коргойм? Мен деген мактанбайм, бирок ушундай учурда айтып калайын. Кудайга шүгүр. Аялым үйдө отурат, иштебейт. Ал мен анын укугун тебел. Айтып атканда андай адепсизге жатат деген. Себеп мындайча айтканда, бул формулировкага караганда силер мен укугум деп эле атасыңар. Сүйлөтпөй. Ошон үчүн айтарым, мына ойду бөлүп салбадыбы? Айтарым, биз кыргыз ибак эле аял заттын укугун коргоп келгенбиз. Азыр да коргойбуз. Аял заттын укугун биз кандай коргойбуз дегенде, ар бир мындай караганда элдин өзүнүн түпкү жүрөгүндө өзүнүн менталитети деп коет. Ошол менталитет менен бирге куюшкан биздин өзүбүздүн түшүнүгүбүз бар. Аялдын орду бар. Аялдын орду деген бул мындай жаман сөз эмес, бул ордун дегендей. Аялдын орду бизде биринчиден бул эне. Ар бирөөбүздүн энебиз бар.
ар бирөөбүздүн энебиз сыйлуу. Демек, элибиз ошол энебизди сыйлап келген эл, көчмөн элбиз. Андай эмесе мен айтарым, мисалы аялдарды уур токмокко алып, зомбулукка ушул дене башын көгөрткөн бул туура эмес нерсе. Бул туура эмес чара. Бирок мен ойлойм да, мисалы бул сүйлөбөй турубузчу.